Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн мен Кыргыз Республикасынын премьер-министри, ошондой эле аппарат башчы болуп эки милдетти катар аткарып келе жаткан ушул Акылбек Жапаров тууралуу айтып берем дедим эле. Чынында бул 4-нчү жолку эфир. Турасын айтканда, мен ушул үйдө тартылган эфир болсо дагы, мунун толук кандуу укуктук жоопкерчилигин алып туруп чыгып атам. Жана ошондой эле ушул Кыргызстандагы ушул укук коргоо тармагынын өкүлдөрүнүн баардыгына кайрылам. Ушул эфирде айтылып аткан жоопторго толук кандуу жооп берем жана кандай суроо болбосун барып бергенге даярмын. Анан алды менен баягы эле Акылбек Жапаровду жалпак дейсиз, бетиң жок дегендерге дагы кайталап коеюн. Өткөндө ушул Жолдошбек Сыргаков тууралуу маселе көтөрүлгөндө Эльмира Токоева деген гөлдүк бир эжекеби же кичүү ошол, анан кийин дагы бир экөөлөр Акылбек Жапаровду кодо дедиң, кодо элек дедиң, жалпак дедиң деп мына ушул сөздү аябай көп басым жасашат. Мен буга чейин көп жолу айттым. Акылбек Жапаровду жалпак дегеним үчүн Конституциянын 29 беренесин бузуп аткандыгым анык жана ал киши сотко кайрылса жооп бергенге даярмын деп. Экинчи жагдай, мен ал кишини жалпак кодо дедим. Эми түшүндүрмө берип кетейин. Мен өзүм кыргыз тил филологиясы факультетин артыкчылык диплом менен бүтүргөм. Ошондуктан эмне сүйлөп атканыма өзүм так жооп бере алам. Жалпак деп өткөндө Бурул Калчабаева эже дагы мен сыйлаган түшүндүрмө берип күлүп атпайбы, тамаша кылып. Жалпак деген туура киши айткандай, жалпак деген бул жер болот, жердей көтөрүмдүү деген сөз деп мен сот жоопкерчилигинен кутулуп кетишим мүмкүн. Ошондуктан оозумдан эмне чыгып атканын жакшы билем. Кодо деген бул кыргызда жапыз кодо деп коет, баягы бою кичирээк дегенди эле берет. Бул жерде эч кандай ордо же шылдыңдоо нерсе жок. Маныз ар ким сөздү кандай кабыл алса, ошого жараша болот. Ал эми кодо элек деп бир да жолу мен жазып көрө элекмин. Жана жазбайм бул сөздү. Мына ошол сөз өзү кордоо болушу мүмкүн. Жанагы Эльмира Токоева деген билерман эжекеге айтып койгула, кодо элек деп өзү жазып атат, мен эмес. Демек, кодо элек деген бул эшектин такайы деген түшүнүк. Мен Акылбек Жапаровду эшектин такайына теңдеп эч нерсе жазганым жок. Муну так айта алам. Ушуну менен бул талаш бүттү дейли. Анан ушул Акылбек Жапаровго байланыштуу мен жөн эле чыга калып эле сүйлөп аткан жерим жок. Буга чейин такай быйыл 2 жылга кетип баратат. Бул киши өкмөт башчы болгондон бери каршылыгымды билдирип келатам. Жана элдин баары ушу суроону берет: Акылбек Жапаров сизге эмне кылды эле деп. Эч нерсе кылган эмес. Ал мени тааныбайт, мен аны тааныбайм. Таптакыр тааныбайм. Керек болсо бул кишинин аябай аты чыгып ушинтип аткандан кызыгып ушул жазган китебин суратып окуган жагдайым бар. Мен да эл катары акылдуу экен, аябай кыйын киши экен деп мен дагы бир кезде ушул баа берчүмүн. Мынтип карап отурса, ал кишиники куулук менен аферадан башка мындай бир колго илинерлик эч нерсеси жок экен. Анан айта кетели, мен ушу 3 күн 4 күн интернетти болушунча тыттым, бул киши тууралуу маалыматтарды карадым. Эң эле көп экен, чынымды айтайын, эң эле көп экен. Терс маалыматтар, оң маалыматтар болуп отуруп, эң эле көп экен. Ошонун ичинен негизги делген жактарын гана иргеп алдым. Жана ошондой эле өткөндө Жолдошбек Сыргаков күбө издегендей, фейк армия даяр турсаңар, мен да даярмын. Ага, чынын айтайын, мен терим бул жагынан крокодилдикиндей эле элди сындап атамбы, демек мен дагы ошондой сынды көтөргөнгө тийишмин, бирок сөзсүз түрдө фактысы менен. Бүгүн ошол Жолдошбек Сыргаковдун иши боюнча кайрадан роодуга азыр чыгып аттым эле бир аз убакыттайын. Эми Акылбек Жапаровдун бысмылда дегенде мына элдин жакшы эсинде, мен анда Кыргыз руху гезитинде иштеп турчу элем. Ушул Кыргызстандын тышкы карызын кутула албай калгандан хипик программасына кирели дегенде коомчулук бир дүр деп кеткен. Ал анткени Африка өлкөлөрү, Уганда сыяктуу Африка өлкөлөрү такыр токот жерге токочу жок калды дегендер кирмек экен. Эми ошол маалда Акылбек Жапаровдун тили менен кирип кеткенде
кыргыз чиновниктери кыскасы бир топ акыры жей берет экен. Демек эл карыз ала берет экен. Кайра эле биз ушул 5 миллиардтан ашык карыз алган деңгээлге түшмөк экенбиз. Акылбек Жапаров жана ошол сыяктуу чиновниктерге хипикке кирдикпи, кирбедикпи, элдин баягы мамлекеттин сырткы карызы мындан ойлонуп же болбосо чечилип кетпейт экен. Демек бул бир. Экинчиси жанагы Марал радиосуна чыгып алып ал киши сүйлөгөн жагдайы бар. Япония сыяктуу ушундай мыкты өлкөлөргө биз бирден облусту бербейлиби, анан ошолор жыргатып өнүктүрүп кетпейби деген ал деле сөз бойдон турат. Азыр мен бул үч нерсеге бир аздан түшүндүрмө берейин. Ошондой эле былтыр эмес, мурдагы жылы бул депутат кезинде бакылдаган жагдайы бар. Мигранттарды биз керек болсо Собянин тигине курулушка киши таппай атат, биз деген чогултуп туруп мигранттарды эшелон кылып туруп Москвага жөнөтөлү деген сунушун айткан эле. Мына ушул 3 маселеден хипик облустарды Японияга бөлүп, Япония сыяктуу өлкөлөргө бөлүп берели, жана мигранттарды эшелондоп жөнөтөлү деген ушул 3 нерседен Акылбек Жапаровдун жаратман эмес, улутту чогултайын, кокуй биз буч эле калкпыз, 5 миллион эле элбиз, момтип тентиреп миграцияга кетпесин, биздин улут катары калыптанабыз десек дедик, Африка окшогон өлкөлөргө теңелбейли, биздин кыргыз эли журтта калган эл беле бөтөн элдин каргоосуна колу жок, буту жок, мунжулардай болуп каралып тургандай жок. Бизде жаратмандык болуш керек. Мен баш болуп ушул кокуй жанталашалы, улут катары калыптаналы деген идеяга жок адам экенин так түшүнсө болот. Муну түшүнгөндөр түшүнгүлө. Акылбек Жапаров тиги курсагыбыз тойгузалы деген сунуш берди дегендер туура түшүнүңүздөр. Курсакка эмне киргизсең адам жута бериши мүмкүн. Бирок биз эл катары, улут катары калыптанабыз десек, ушул сыяктуу иждивенческий деп коет орустарда. Бирөөнө таянып, ооз карап, көз карап, анан самсаалап, эшелон болуп ушундай деген түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек. Жана өзүн элита сезген кыргыз саясатчылары коомчулукту мына ушундай баш көтөргөн, өзүн өзү багала турган мындай адам катары, улут катары биз калыптанганга милдеттүүбүз деген аң сезимди элдин мээсине сиңирүүгө милдеттүү. Мына бул бир жагы. Экинчиси политмер деген биздин Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында Наргиза Нанакеева деген биздин мен абдан сыйлаган ушу кесиптешим баш болгон бул журналисттердин артыкчылыгы, булар маалыматты так берет жана ошонун аркасынан иликтешет. Ушулар былтырбы же жакын арадабы Акылбек Жапаровдун ушул 30 убадасын чукуп чыгышкан. 30 убада. Буну депутат болоорунда берген убадалар болуш керек эле, бир топтору 30 убаданын керек болсо 10% аткарылбай алган. Анын ичинде жана эме таштарды иргеген бир завод ачабыз, ал эле бул эле, анан ушу бир бол менен депутаттыкка баратканда бул кишилер Илбир Секирик деген жөн эле аты ушундук программа менен чыгышты эле. Илбирси да жок, Жолбош да жок, жана Акылбек Жапаров кайрадан эле Кыргыз Республикасынын президентинин айланасында баягы калыптарын айтып коюп жүрөт. Ошондой эле ошол кездерде пенсия менен жөлөк пулду Россия менен Казакстанга теңейбиз деген бакыйган бир сөзү бар. Алып атасыңарбы ошондой пенсия? Эми бир аз көтөрүп койду, бул эми көтөрүп койгон менен азык-түлүктүн баасы ошончо кымбат болуп атат. Демек айырма жок десек болот. Анан бул киши премьер-министр болуп келгенде ушул Кыргыз Республикасынын президенти мен бир чет абам деп тамашалап коюп атам а кишини. Бул кишини ошо аябай акылдуу деп колтугунан чыгарбай отурбайбы? Ошол сергек ой жүгүртүп, акылга алчап коомчулуктун пикири менен эсептешкенди көңүлгө албай. Бул киши келгенден бери карап отуруп, мана жашыл энергетика энергетика фонду финансы министрлигинде ички аудит, мамлекеттик каражаттарды көзөмөлдөө үчүн деп дагы бир кызмат түздү. Анан антикризистик комитет деп түзүп алып, анын башына өзү отурду. Анан Кыргыз фармация деп жанагы дары дармекке байланыштуу бир кызмат түздү. Анан Кыргыз индустрия деп өнөр жайга, жеңил өнөр жайга жана башкага тиешелүү деп бир топ кызматтарды түздү. Анын капиталдык, уставдык капиталы 1 миллиард деп очойт айтып аткан. Андан кийин инвестициялык кеңеш деп түздү.
Анан жана түндүк дегенди түздү, анысын жапты, кайра ачты дегендей, баягы бул киши кагаз менен теориялык түрдө ушул бир менимче мага ошо фантазер болсо керек, отуруп алып ушундай кагаздарды көп түзөт экен, ушинтип бере берсе коомчулукка бул иштеп атат дегендей түр көргөзөт. Бул киши терминдерди көп билет, өзү окумуштуулук менен алектенип жүргөн үчүн. Анысына да кийин токтолобуз. Анан кийин баягы акылдуу көрүнүп эле элдин баары ушуну кылып аткан турбайбы деген пикирде калып атат да. Анан эми ушунча түзгөн бир жыл ичинде жөн эле мен да унутуп калгандарым бар. Бир топ кызматтарды, бир топ комитет, бир белаларды түздү. Анысын баарын эле өкмөттүн ишине эле акалбаган 5 кишини чогултуп, жана бир табак дегенде эле 6 жетекчини чогултуп, бирдеке түзүп атат, 5-6 жетекчини чогултуп, чиновниктер бир нерсе түзүп атат. Анан элдерге баягы массалык маалымат каражатына чыгат да, мен ушу чайнап берейин. Акылбек Жапаров баландай түкүндөй деген фонд түздү десе, коомчулукка, баягы пиарга көнгөн биздин карапайым коомчулукка Акылбек Жапаров иштеп аткандай түр көрүнүп атат. Бирок ошону менен эмне иш аткарды деген акыр түбү жыйынтык болуш керек го. Бул тууралуу эч бир маалымат жок. Мына ушул жерден биз ушул бүтүндөй ушу Акылбек Жапаровдун аферасына кирип атканыбызды түшүнсөк болот. Анан эң эле могу жерде эң эле орчундуу бир маселе жүрөт. Эми Кумтөргө тиешелүү жактарын бул кишинин эмне дегенин койгону эң эле көп. Мен ага токтолбой эле коеюн. Коомчулук өз жазында калтырып кеткен могу жерде бир өтө чоң жагдай бар. Өзүңөр жакшы билсеңер, уставдык мамлекеттин 100% катышуусу менен деп кадимки теңиз бөлтүрүктү колтугуна кысып алып, бул киши баш болуп улуу көчмөндөр мурасы деген холдинг түзүлүп, муну жөн эле Акылбек Жапаров өзү коомчулукка тааныштырып, буну менен чекебиз ысыйт, ал эле бул эле деп башташкан. Жыйынтыгында теңиз бөлтүрүк камалып кетти дагы, ушул улуу көчмөндөр мурасы деген холдинги жоюлуп кетти. Болгондо да аны мунун уставдык капиталы 3,5 миллиард болот дешкен, дагы 30дай укмуш ири долбоорлор менен кирип атат. Керек болсо Акылбек Жапаровдун таптак сөзүн келтирейин. Биздин укмуштай технологиябыз бар дейт. 30дан ашык бизнес долбоорлорубуз бар. Эффективдүү иштей алат. Биздин бөлтүрүктөй болгон, сөздү карагыла, теңиз бөлтүрүктөй болгон биздин эң мыкты кадрларыбыз бар деп мактанган. Бөлтүрүк камалып кеткенден кийин Акылбек Жапаровдун оозунан жарты сөз чыккан жок. Керек болсо такталбаган маалыматтар боюнча ушул экөөнүн ортосунда дагы карама каршылык келип чыккан деген дагы сөздөр бар. Анан эмне болду? Оюнчукпу мамлекеттин акчасы. Ошол буну улуттук көчмөндөр мурасы дегенди уюштуруп атканда да толтура каражат каралган, жаап атканда андан көп каражат каралган. Ошонун тушунда келген ошол холдингке деп койгон акчалар гана ким жооп берет? Бөлтүрүктү өкмөттө ким сүйрөп жүрдү? Эмне үчүн коомчулук ушуну сурап ала албайбыз? Мына бөлтүрүк 844 миллион ордуна койду деп президент баш болуп айтып атат. Бөлтүрүктөн 844 миллионду ордуна койбогондугу анык. Аны кайдан чукуп чыгат? Бул оңбогондой сумма. Анан ушул биздин ар бирибиздин кат сабатыбыздын жоктугунан мына ушундай иштер болуп кетип атат. Анан маалыматтарды карасаң, ошо Асман шаары жөнүндө кеп болгондо да ошо Акылбек Жапаров баш болуп 22-жылы жазда башталат Асман шаарынын курулушу деп аткан. Быйыл 23-жылбы калп айтпасам. Кайра эле ошол Асман шаарынын жомогу бүтпөй эле турат. Анан ушул өкмөт башчылыкка келгенде 400 миллиардка жеткирем бюджетти деп атты эле, көрүп атсаңар керек каягына жетип атканын. Анан ушул өткөн жылы ноябрь айында биздин тышкы карыз 5,2 миллиардка жеткен экен. Ошол кезде Алмаз Бакетаев деген экономика министри айтып атат, 583 миллион доллар кредитти биз алдык деп атат. Анан буга баягы жогорку кеңештеги санды, цифраны билген депутаттар чырылдап айтымыш болуп атышат.
бирок аны баягы коомчулук да эле түшүнгөн жери жок да. Биз тышкы карызды кандай кылып алып атабыз, кайра тыштан кандай кредиттерди алып атабыз, ал эффективдүү каяка жумшалып атат, кайсынысы жумшалган жери жок. Кыскасы өзүбүздүн ар бирибиздин Кыргызстандын жарандарынын ар бирөөнүн маалыматты теңдеп алуу, ошого баа берүү, саясий турмушта бул менин жашоом экен деп активдүү болуунун ордуна жарандык активисттер тынч отурбайсыңарбы? Биз үйүбүздө көчө бышырып алган токочубузду бүгүн тынч эле жеп отура бербейбизби? Элге журтка тынчтык керек да деген ушул сансыз фейк армиянын ушу маалыматына ууланып коюп отурасыздар. Şu жерден дагы бир жолу баса белгилейин. Мен ушул атай бир кызыкчылык менен же болбосо атай ушу бийлигиңер кулап калсын деп ушул эфирлерге чыгып аткан жерим жок. Социалдык тармакта көп отурган адам катары биздин кыргыз жарандарынын ошол маалымат алуу, ошол бир нерсени тереңдеп кароо деген жагыбыз жок. Дүңүнөн пикир жаза бергенибизди карап отуруп, анан кийин ушинтип майдалап чайнап айтып берип, мен эмнени сындап калсам ошол жөнүндө могул пикирим бар үчүн деп негиздеп бериш үчүн чыгып атам. Айланайындар, туура түшүнгүлө. Мага деле ысыгы суугу жок, чындап келсе. Эгерде жанагы группаларда отуруп алып сакалдуу, көкүлдүү, пенсия жашындагы аялдар, апалар, эркектер каргап отурбайбы, ушугуз жагын баспайбы, тынч эле отурбайбы деп. Мен токочум жок калганынан, кимдир бирөөгө иштеп берип аткан үчүн, же болбосо кылаар ишим жогунан монтип убактымды бөлүп аткан жерим жок. Биз баарыбыз ушул түшүнүп, мамлекетке кайдыгер болбой, момундай маселе бар экен, демек момундай адам бийликте отурса чекебиз ысыбайт экен, ушуга бир даярдыгы бар кишилер келсе экен деген нерсени ошол айтып берейин деп убакыт бөлүп атам. Туура түшүнүңүздөр. Анан биздин бир топ Акылбек Жапаровдун айланасындагы жакшы саналаштары бул деген окумуштуу. Аябай Кадыр Баркова эл аралык деңгээлге чыгып келген экономист, финансист деп атышпайбы? 9 жыл мурун, 9 жылдан кийин чукулап табышкан. Ушу 10-11 жылдары Россияда Диссернет деген коомчулук бар. Булар баягы илимий докторлук иштерди ошол чукулап көрүп туруп, анан кийин ошонун канча барагы плагиат, канча барагы жөн экенин иликтеп чыгышат. Бул окумуштуулар чөйрөсү үчүн Диссернетке чыкты деген уят. Биздин Кыргызстанда илимий ишибиз бар деген бир топ жарандарыбыздын ошо Диссернетте калкып жүрөт маалыматтары. Ошонун ичинде Акылбек Жапаровдуку дагы бар дагы 224 бир канча бет турган докторлук ишинен өзүнүн бир кесиптеши Муса Кожоевден окумуштуу болуш керек. Ошонун эмгегинен ошол уурдалган деген маалыматтар чыккан. Муну клуб жазып чыккан. Анан кийин берки кесиптеши дагы өзүнүн кесиптешин актаганга аракет кылган. Эми ссылка бербей калса керек, биз бирдей маалыматты колдоно беребиз ал бул деп. Мындай дагы окуясы бар. Анан 400-н айттык. Анан кийин мартта Баткендин үйлөрүн бүтүрөм деп Балпаев барып келген. Ал эми Баткендеги курулган үйлөр боюнча жанагы подрядчиктер ак үйдүн алдында митингге чыгып аткан өзүңөр көрүп атасыңар. Анан салык реформасы деп ошол бапыйтып чыгып алып ККМ төлөгүлө, жанагы ЭТКК деп коет экен. Бул товар, транспорт жана башкалар жөнүндө ошо маалымат камтылган электрондук документ болот экен. Менин түшүнүгүмдө ошол товарды бажадан кандай киргизди, ошону эмне менен ташып киргизди, канча товар деген сыяктуу ошо паспорт окшойт. Эми өзүңөр карап көрүлү, Кыргызстанда майда чүйдө ишкерлер аябай көп. Анан булардын ишине плюс жаратабы же минус жаратабы ким билет, бирок март айында Жогорку Кеңеште ушул салык кодекси кайра каралганда араңарда отурат Камила Талиева деген депутат эжеке чырылдап жиберген. Ушул комитетте каралып атканда салык реформасы. Бул жерде өкмөт башчынын өзү жок, экономика министри жок. Килейген салык кодекси тууралуу маселе каралып атса, керек болсо өкмөт парламентти биздин коомчулукка салып берип койгон атат деп чырылдаган. Анан Элвира Сурабалдиева деген депутатыбыз бар. Ал болсо чайнап бергенге аракет кылган. Бул деген конституциялык норма менен караганда салыкты
чектеп берүү бул өкмөттүн эмес, бул жогорку кеңештин милдетине кирет. Биз сунуштарды бердик. Биздин 90% сунушубуз өткөн жок өкмөттөн. Ошондой эле базалык деген нерселерди дагы биз киргизип берсек, өкмөт ушуну карабай койду. Керек болсо салык боюнча система чийки болуп атат деп какшаган. Ал деле каралган жери жок. Азыр пиар алдыга дуулдап чуулдап атат. Менимче ишкерлер эмне көчөгө чыгып атат, алар жөн эле чыккан жери жок. Ошол ЭТКК деген нормасын уялып кетип алып коюшту булар. Себеби бул өтө бай чийки, анан ишкерлерге ыңгайсыз болгон үчүн. Ал эми жанагы айыппулдар, ал бул деп салык көбөйгөн жок деп баягы күндөн пиарчылар аябай чуулдады. Салыктын көбөйгөнү тууралуу жөнүндө кеп болгон жок. Урматтуулар, салыктын түрү көбөйгөнү жөнүндө эл нааразы болуп атат. Басканыңа, турганыңа, эшикке чыкканыңа, арка эшикке жөлөнгөнүңө деп деле салыктын түрүн чыгара берсе болобу? Өзү салык менен жаратмандык деген түшүнүктүн ортосунда чоң айырма бар. Акылбек Жапаровдун ушул атамекендик өндүрүштү жандантуу, жеңил өнөр жайчылардын момундай маселеси бар экен, ушуну жандантуу деген сыяктуу жаратмандык пикирлерин окуп жүрөсүңөрбү? Качан болсо ошо бул ишкерлерди кыдырып анда-санда капсула салмыш болуп коет делеги, анан карасаң эле ушул салык реформасын кеп кылып коюп отурат. Мен туурасын айтайын, муну эч ким деле жокко чыгарбайт. Салыкты мисалы тиги айылда отурган Айшакан апаңар деле чогулсаңар чогул деп коет. Ал түшкөн, пайда түшүп, бул муну көрдүм деген жерден берчи 5 сомдон десе, жанагы кара сумканы астыма алып эле, анын салыкчылары жок бир кемпир деле чогултуп коет. Бул өлкөдөгү чоң маселе болуп эсептелбеш керек. Өкмөттүн негизги милдети ошондой салык чогултуш үчүн ишкерлерге, атамекендик өндүрүштөргө ириде шарт түзүш керек. Мына ушул бир топ соодасы бар, тойканасы бар, же болбосо ушундайлар дегендер ушу араңарда отурасыңар. Мындай логикалык жактан караганда, мисалы иштегенге бир шарт болсо, же момундай түзүлсө, анан келе салык төлө, уялбайсыңбы? Ушул мамлекетте жашап атып, ушул мамлекеттин баланчасын көрүп атып, моуну кылып атып, монтпейсиңби десе, ар бир ишкерде, ар бир адамда бет бар, окуй дейт. Кой, мен иштеп аткандайын шарт түзүп берип атсам, эмнеге салык төлөбөйм? Муну логикалык жактан алганда ушундай. Мына жеңил өнөр жайчылар өткөндө өкмөткө барып Бакыт Төрөбаев менен дагы кезигиштеле. Андан кийин экөөбүчө Диле Дүйшөбаева жана башкалар барып өкмөткө барып, булардын үмүтү эмне болду? Булардын үмүтү ушул аз пайыз менен өкмөт кандайдыр бир жардам кылабы, материалдык, техникалык жактан баягы лизингке машина береби, жок дегенде биздин ишибизди деген үмүт менен барышты эле, жок деген жоопту алышты окшойт. Менин айтайын дегеним, салыкка эч ким каршы болбойт. Менин билишимче эч ким каршы болбойт. Ким эле тиги Кудай Таала берип атса, ошонун кайсы бир үлүшүн мамлекетке бербейин десин. Бирок ошол кезде ошого ылайык атамекендик өндүрүшкө шарт түзүлсө, ошолордун жагдайына каралса, ошол бул тармакта момундай ассоциация бар экен, айыл чарба момундай экен, жеңил өнөр жай момундай экен, айланайын келгиле ишкерлер монтип туруп, анан кийин салык алса жарашат го. Мен билгенден мен жеңил өнөр жайчылар боюнча өкмөттүн ар бир мүчөсү менен таптак отуруп талаша алам. Себеби 2 жылдан ашык ушул адамдар менен жакын жүрүп, булардын маселесин чыпалагымдын, бармагымдын айырмасындай таптак билем. Анан кийин ушул өкмөттө эмне үчүн жеңил өнөр жайчыларга көңүл бурулбайт? Ушунча жылдар бою жеңил өнөр жай тармагы деген сөз оозго келген эмес эч бир жерде. Анан керек болсо өкмөт менимче маалыматты азыр топтоп, азыр ушуларга тиешелүү бир иш-чараларды кабыл алалы деп эми ойлонуп атат. А булар болсо майда чүйдө болуп, бөлүк болуп, ошол дордойду байырлап, андай кылып, өз күчтөрү менен сыртка экспортко чыгып, баягы билишинче тиричилик кылып көнүп калышкан. Эмне үчүн өкмөт менен ушундай жеке ишкерлердин ортосунда өтө бекем байланыш жок жана бири-бирин түшүнө албайт.
мына ошол эле салттуу ишти Акылбек Жапаров кайра улап келатат дагы. Ошо жеңил өнөр жайчыларды, башка бизнесмендерди бир анда санда бир иш чарага чакырып, анан кийин какылдап кечке сүйлөп коюшат, анын жыйынтыгын чыгарып коюшат. Анын аркасы менен иштөө ошондо момундай иш айтылды эле, демек могу жерин оңдош керек турбайбы деген нерсе аткарылбайт. Бул эми өндүрүш, салык жана башкалар тууралуу. Эми эң негизгисине келели, ошону менен мен токтотоюн. Себеби Акылбек Жапаров тууралуу жомоктун чети оюлбайт.